Бишкек шаардык кеңешине жана региондордогу айылдардагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо 1 ай 10 күндөн кийин тагыраагы 11 апрелде өтөт. Азырынча талапкерлер такталып, партиялар бири-биринен озуп, документтерин аймактык шайлоо комиссиясына ташууда. Өлкө боюнча 61 партия бул шайлоого катышууда. Биз региондорду кое туруп, өлкө борбор болгон Бишкек шаарындагы 27 партия катышып жаткан шаардык кеңештин шайлоосуна көз чаптырсак. Бишкек шаардык кеңешинин өзүнүн бюджети, өзүнүн түзүмү, өз алдынча көз карандысыз уюм катары эсептелет. Тагыраагы шаарга тийиштүү чечимдерди өзү кабыл алып, мэрди шайлоодо талуучулардын колунда. Жогорку кеңеште 6 миллион элге 120 депутат болсо, Бишкек шаарындагы 1 миллионго жакын элге 45 депутатты мандат менен камсыздайт. Шайлануучу мөөнөтү 4 жыл. Андыктан бул шайлоого деле капчыктуу, шаарда көп бизнеси барлар, базарлары бар, олигархтар көбүрөөк кызыктар. Маселен, Бишкек шаардык кеңешинин токтому шаардын аймагында турган менчиктин түрүнө карабастан бардык ишканалар, мекемелер, уюмдар, кызмат адамдар жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү. Ошентип, бул билинбеген бирок бийлиги чоң мандат үчүн 11 апрелде өтүүчү шайлоого 27 партия ат салышып жатат. Алардын ар биринен эле 70 адамдан эсептесек, талапкерлердин тизмеси 1890 адамды түздү. Эми партиялар тууралуу. Мисалы, президенттик шайлоого катышкан Мөлбулак кредиттик компаниясынын башчысы Бабур Төлөбаев Ата журтум Кыргызстан деген партия менен чыгууда. Бирок бул да талаш жаратты. Себеби партия каттоодон кайра өткөндүктөн шайлоого катышууга укугу жок дешүүдө. Мурда Бишкекке мэр болгон Нариман Төлеев Ак Бата деген партия менен ат салышам дейт. Бирок 10 күн мурун эле биздин эфирден башкача айтып берген. Эгер тарыктасаң, анда иштеп дейт эткенсиң. Ана мен ошону айттым. Ушул канча иштейм? Эгерде мен арыктасам, анда иштеди деп айтсаңар болот. Кетип атканда мен ушул түштүм, 6 килограмм барып таптырмын. Анан кандай иштедим, эмне кылып иштедим? Муну ал эл өзү билет. Мисалычы, Эмгек деген партия атактуу Салымбековдордун партиясы. Шаарда ири бизнестери бар. Салымбековдор эмнеге себептен бара жатканы айтпаса да белгилүү. Ошондой эле Улуу журт партиясы ичара келише албай эмтен ызычуу болушууда. Улуу журт партиясы мына Бишкек көркөмүшкө өткөн жок, каттала алган жок. Себеп дегенде биз 17 кандидат алып кетип калдык. Буларда 74 адам деп чогултушкан. 17 алгандан 57-58 калды. Аларды каттап алган жок. Эми жакында партиялардын ичине катылган, мурда кийин кайда иштеген, кайсы партиядан кайсы партияга секире качкан талапкерлердин тизмеси чыгат. Дал ошолордон да кеңири маалымат берүүгө аракет кылабыз.